урматтуу мекендештер, кадырлуу теңир тоолук туугандар, бүгүнкү саамалыктын катышуучулары. Бүгүн биз Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турган Куланак гидроэлектро станциясынын пайдубалын түптөп, курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салып отурабыз. Бул Кыргызстандын энергетикасынын тарыхындагы келечекке жол ачкан маанилүү кадамдардын бири. Куланак ГЭСинин пайдубалы бекем болуп, келечекте жергиликтүү тургундардын сыймыгына айлансын. Мына ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө биз жаңы ГЭСтерди куруу менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө багыт алуудабыз. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Албетте бул максаттар кагаз жүзүндө эле калып калбаш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Ошол эле учурда жараткан тартуулаган ажайып жаратылышыбызды келечек муун үчүн таза сактап, өткөрүп берүү маселесин эсибизден чыгарганыбыз жок. Учурда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп жатабыз. Алардын ичинен чакан ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл буруп жатканыбызды баса белгилеймин. Бул жаатта энергетика тармагын өнүктүрүүгө салымын кошуп жаткан тажрыйбасы мол, иштин көзүн билген Куттубай Мурзабаев сыяктуу мекенчил азаматтарыбыздын аракети менен өлкөбүздүн аймактарында ГЭСтер курула баштады. Албетте бул кубандырбай койбойт бизди. Мамлекеттин келечегин ойлогон мындай атуулдарыбыз турганда, өнүгүү мүмкүнчүлүгү кеңири болгон Кыргызстандын эли келечекте бакубат турмушта жашаарына бекем ишенем. Биз мамлекет тараптан колдон келген жардамыбызды берип, курулушка бардык шарттарды түзүп берип жатабыз. Алдыда дагы да шарттарды түзүп беребиз. Эми долбоорлонуп жаткан Куланак ГЭСине азын-аулак токтоно кетейин. ГЭСтин кубаттуулугу 100 мегаватт болот деген мерчемибиз бар. Курулуш бүтүп ГЭС ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек, бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз. Адистердин айтымында ГЭСтин курулушу жүрүп жаткан маалда жалпысынан 800дөн 1000 адамга чейин жумуш орду түзүлөт. Ал эми Куланак ГЭСинин курулушу бүткөрүлүп, толук ишке берилгенден кийин 100гө жакын жумушчу туруктуу иш менен камсыз болот. Нарын дарыясынын боюна Нарын районунун Учкун, Жамбулак, Эмгектала, Миңбулак, Жергетал айыл аймактарында курулушу башталган бул долбоордун алкагында 27 метр бийиктиктеги плотина, дарыянын нугун буруу жана сууну агызуу үчүн гидротехникалык шлюздар, 6,5 километр узундуктагы деривациялык канал, электростанциянын имараты агрегаттары менен ошондой эле айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн суу алуучу түйүн курулат. ГЭСтин курулушу энергетика, экономика тармагына эбегейсиз пайда алып келүү менен катар, айыл чарба жерлерин суга суусу менен камсыздоого да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүн жергиликтүү тургундарга баса белгилеп айта кетейин. Куланак ГЭСинин курулушу менен райондогу Учкун, Сары Ой айыл аймактарынын 5081 гектар айдоо аянтын суга суу менен камсыздоо жакшырат. Мындан сырткары 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Урматтуу мекендештер, Кудай буйрса, Куланак ГЭСи Нарын облусунун гидроэнергетикасынын локомотиви болот. Ушуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Куланак объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп, курулуш маселелерин ыкчамдатып чечүү үчүн өз убагында натыйжалуу чараларды көрүүнү, колдоо көрсөтүүнү тапшырамын. Ал эми энергетика министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз, сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилигин жүктөймүн. Нарын дарыясына дагы 2,5 миң мегаваттык гидроэлектр станцияларын куруу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кудай буйрса, жакынкы келечекте дагы көптөгөн орто жана чакан ГЭСтерди курабыз. Урматтуу агайын туугандар, мына биз 2 жылдан бери көп эле нерселерге, курулуштарга капсула салып келатабыз. Ар бир салынган капсуланын курулуш иштери өз убагында бүткөрүлүп келе жатат. Мына бүгүн дагы капсула салабыз.
4 жылдан кийин Кудай буйрса бул ишке берилет. 1 жылдык подготовительный иштери болот экен, андан кийин 3 жыл дагы курулуш иштери жүрөт. Ошону менен 4 жылдан кийин ушул ГЭС ишке кирет. Кудай буйрса ушул жылдын жазында барып Камбарата 1 ГЭСине дагы капсула салганбыз. Ал ГЭСти болжол менен 8 жылда бүтөбүз деп турабыз. 8 эмес 10 жылда бүтсөк дагы өтө чоң жакшы иш болот бул. Камбарата 1 ГЭСин бүтүп алсак, биз толук көз карандысыз, толук өзүбүздү өзүбүз камсыздаган, анан импорттобой, кайра тескерисинче электроэнергияны экспорттогон өлкөгө айланабыз. Азыр биз жылына 3 миллиард электроэнергия, киловатт саат электроэнергиясы бизде дефицит. Өзүбүз суунун башында турабыз. Суунун башында. Бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону колдонбой мына бир дагы ГЭС салбай келиппиз. 30 жылдан бери мынакей. Эми мына сала баштадык. Биз бардык потенциалыбыздын болгону бүгүн 10% колдонот экенбиз. 10% элестетиңиздер. Эгерде дагы 90% кошуп колдоно турган болсок, биз Орто Азияны эле эмес, керек болсо Европага чейин электроэнергиясын сатсак болчудай, Кытайга сатсак болчудай мынакей. Биз ошону колдоно албай эткенбиз. Кудай буйрса ага да жетебиз. Эми агайын туугандар, курулушу башталган Куланак ГЭСинин жолу ачык болсун. Келечекте Теңир Тоолуктар журтуна, жалпы кыргыз элине ак жолтой болуп кызмат кылган ири өнөр жай ишканасы болуусуна тилектешмин. Куланак ГЭСин курууга белсенген мекенчил азаматыбыз Куттубай Мырзабаевга Кудай күч кубат, кажыбат, кайрат берсин. Касиеттүү Теңир Тоонун Кутман элинин ырыскы кут жылуу болуп, жергебизге тынчтык, элибизде өнүгүү болсун.